калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Аялдардын арасында жаш курактан баштап улгайганга чейин экономикалык зомбулукка дуушар болгон учурлар кездешет. Көп учурларда алар бул көрүнүшкө көңүл бурбай жашап, зомбулукка дуушар болушат. Дия фондунун директору, айылдык кеңештин депутаты Абаскан Ормонова ар кандай катаал кырдаалга түшкөн аялдарга бул темада түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эгерде аял киши жумушка чыкпаса, анда анын өзүнүн муктаждыктарын чече албай өзүнө тиешелүү болгон ден соолугуна байланыштуу өзүнүн кийим кечек же кандайдыр бир дары дармеги, аял кишилердин косметикасы же дагы башка керектүү буюмдарын сатып алууга өзүндө каражат жок болуп калган мезгилде ал ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн биринчи орунда ошол жолдошунан көз каранды болот. Эксперт Абаскан Ормонова экономикалык зомбулукка үй бүлөлүк бизнестен түшкөн кирешини туура эмес бөлүштүрүүдөн да келиши мүмкүн дейт. Экинчи жагынан дагы экономикалык зомбулук бул үйдө, ошол үй бүлөдө кандайдыр бир бизнес болушу мүмкүн. Аялдар же кыздар же ошол үй бүлөнүн башка мүчөлөрү дагы ошол бизнеске өзүнүн салымын кошушу мүмкүн. Мисалы ошол бизнесте иштеши мүмкүн же башка жумуш кылышы мүмкүн. Бирок айлык акы берилбей эле бул үй бүлөлүк бизнес дегендей болуп, тамак ашы дагы башка ошо үй бүлөдөгү башка каражатка кеткен чыгымдар менен эле ал жабылып калышы мүмкүн да. Бул дагы ошол зомбулукка алып барат. Ошол бизнестин түрлөрү көп да, кандай бизнес болсо деле, мисалы бүгүнкү күндө биткоин деп мына банкка акча салып коюп, бирок ошонун пайдасын бир эле адам көрүп атса, же ошол адам биздин үй бүлөнүккө салынды деп эле анан ошол башкарып аткан болсо ошол каражатты, демек анда башкалар ал жерден эч кандай пайдаты көрбөй калат. Анан аял киши эмне себептен дагы болот? Аял киши деген жумушка иштеп аткан мезгилде жумуштан карьера жасаш аябай мындай эркектерге караганда оорураак болот. Себеп дегенде декреттик отпускага чыгат, баланы карап больницада жатып калат, анан переквалификациядан өтпөй калат бир себептер менен. Анан дагы карьерный ростодон астыга жылганда эркектер аялдарга караганда батыраак жылат дагы, аялдар артта калат. Ошол себептен айлык акысы аз болот дагы. Иштеген аялдыкы деле пенсиясы эркекке караганда төмөн болот дагы. Пенсия курагында деле ошол экономикалык кайра эле ошол зомбулукка көбүрөөк кабыл болушат да. Келин Начас компаниясынын негиздөөчүсү, бизнес тренер Индира Темирканова экономикалык зомбулукка дуушар болбош үчүн үй бүлөдө эркек да аял да акча тапканга аракет кылуусу керек дейт. Албетте, аялдар бизнес ачып иштей алат. Негизи эле бизнес ачуу шарттары аял киши болобу, эркек киши болобу баарына бирдей эле. Бирок ушул Орто Азиядагы биздин менталитетке байланыштуу аялдардын мойнуна көптөгөн кандай десем, көптөгөн түйшүктөр илинген. Ошол себептен аялдар бизнес иштетип кетүүгө көп тоскоолчулуктары болот. Жөнөкөй эле айта кете турган болсок, үй тиричилиги эле бир топ тоскоолдук болушу мүмкүн. Көп убактысын алат, көп энергияны алат, көп ден соолугун алат. Ошентип атып бизнеске жөн гана мүмкүнчүлүгү, убактысы калбай калат аял кишилердин. Аял кишилерге азыркы тапта интернет аркылуу үйдө отуруп эле акча табуу мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Өзүнүн кызматын көрсөтүп, интернет аркылуу кызмат көрсөтүп, кызматын сатса болот. Азыркы тапта инфраструктура дагы ошого жол берүүдө. Мисалы, онлайн банкингдер кайра каржыны алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Онлайн платформалар кызматты, билимди сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле тарапта, мисалы, социалдык тармактарда кызмат көрсөтүү азыркы тапта өөрчүп жатат. Мисалы, графикалык дизайндарды иштеп чыгарса болот, видео дизайндарды иштеп чыгарса болот, визуал деп коет, ошону иштеп чыгарса болот, копирайтинг кызматын көрсөтсө болот, комментарий калтыруу кызматын. Деги эле интернет аркылуу акча табуу мүмкүнчүлүктөрү азыркы тапта абдан көп. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аныктамасы боюнча зомбулук реалдуу же коркутуу жолу менен
физикалык күчтү же бийликти атайылап колдонуу, анын натыйжасы денеге залал келтирүү, өлүм, психологиялык травма, өнүгүүнүн чектөөлөрү менен катар экономикалык зомбулуктан жапа чеккендер да жок эмес. Мында агрессор адамдын финансы каражаттарын көзөмөлдөп, дайыма отчет берүүнү талап кылат. Жабырлануучунун финансы жактан көз карандылыгы анын зомбулукка дуушар болгонуна карабастан чыдап жашашына алып келет.